сыргап жалгыз келдим анан момундай бара келди сыргап. Жокини алып келгичте келген жок. Көл чемпион кылалы быйыл деп. Ата чачырап кетет деп амакал. Көлдүк жигиттердиби? Акбар, баягы былтыркы ынтымаңарды улантып аткан экенсиңер. 86-лар шернеңерди өткөрүп атсыңар. Бул жолу кайсыл область өткөрүп атат? Негизи былтыркы жылы Талас областы өткөздү эле. Анда Талас областы өздөрү өткөзүп Өздөрү чемпион болушкан. Өздөрү чемпион болушкан. Ал мындай Кудай буйрса шернени бизге өткөзүп беришкен Скөл областыначы. Эми Скөл областы Кудай буйрса бизди өткөзүп атабыз. 6 команда болду. Кудай буйрса. Кудай буйрса үчүн Жалал Абадтан да бир командабыз келип берди Кудай буйрса. Мурун Жалал Абад баары түштүк полный баары бир эле команда чыгышкан да. Азыр Кудай буйрса мындай командабызга командалар кошулат. Мында бирок Нарын командасы кичине чукул болуп калды оюнубузчу. Ошого жараша Нарын командасы келбей калды. Бирок 6 команда келди Кудай буйрса азыр 3-3төн 2 подгруппа болуп алып, бири-бирин ойношуп атабыз Кудай буйрса. Бул эми 86-лардын ынтымак оюну. Биякта утуш эмес, утулуш эмес. Биздин максатыбыз ар бир областтан дос күчүш, ынтымакка тартыш. Ошол анча-мынча өзүнүн дагы бир жардамдарыбыз бар. Кичине элге ошо бардык жаштарды дагы ынтымакка, ден соолукка, биримдикке тартып кетмекчибиз, Кудай буйрса. Ошол эми бул ынтымак оюнубуз да. 7 дуан деп коебуз, мында азыр поколение болуп дагы бир оюндарыбызды өткөзүп калып атпайбы? Ошондо биздин мурунку биринчи оюндорубузда жакшы балдардан, жакшы аттардан чыгара албай калганбыз. Ошого ылайыктуу ушул 7 дуан деп коебуз, ар бир областтан баардык командалар балдарды, жигиттерди тандоо болуп атат да Кудай буйрса. Ар бир областтан кайсы балдар бар, кайсы аттар бар, ошону тандабы да бул эми. Анан кийинки поколение, республикалык поколение болгонго дагы бир сыйра бир сыйра ошого да репетиция болот, тренировкабыз болот, бири-бирибизден баягындай эмебиз сиңишип калат да мындай бири-бирибизге. Кабар алышып, достук мамиле дегендей. Бул жолу кайсыл область жакшы даярдык менен келишиптир? Бул жолу Чүй областы аябай күчтүү даярданыштыр. Чүй областы Кудай буйрса, Кудайдын каалоосу үчүн бир эмес 2 команда түптөп атышат. 12 бир командада 12 ат болсо, биякта 24 атты Кудай буйрса дайындап коюштур. Чүйлүк жигиттерге Алла разы болсун. Чүйлүктөр аябай күчтүү дайынданыштыр. Сбор кылыштыр. Телефон чалган сайын биз залдабыз, бияктабыз деп иштеп калыптыр. Талас областы мына салыштырсак, Талас областы негизи 5-6 эле ат келип калды. Эмнегедир досу, жокей досубуз баштаган ал жигитибиз бир аз кырсыктап калыптыр деп угуп атабыз. Арганда айтып атышат эми өзүнө чабып кичине бир аз кабарын билебиз, иншалла Кудай буйрса. Негизи өзүлөрүнүн Талас областында да бир жакшы чоң оюндар болот экен. Жигиттер ошол сбордон бир аз бияка келип кете албай кичине бир аз өзүлөрүнө чоң жакшы оюн болот экен. Баягындай эмне деп коет, намыстарын аябай катуу тийиштир. Ошол себептерден бирдеп калыппыз деле. Бияка келбегенбиз. Бияка эми ынтымак оюну бири-бирибизге тандама оюндар да, а жакта уже белгилүү улакчылар бар. Ошол себептерден Талас командасы келе албай калды ойлойбуз. Эмкиде Кудай буйрса келгенге аракет кылышат. Финалга буйрса, силердики финалдасыңар. Кудай буйрса. Бир эле кадам калды, финалдан жеңүү ганачы. Чүй командасы менен чыккан турасыңар, Кудай буйрса. Азыр 2 Чүй командасы ойноп атат. Утулганы 3-4 ойношот. Ош командасы менен Ош Батке менен. Утканы биз менен биринчи, экинчиге ат салышабыз буйрса. Анан айтсаңар, бул азыр 86-лардын арасында жаңы оюнчулар, мындай жакшы ойногон оюнчуларды көрүп атасыңарбы? Жаңы таанышып. Негизи баягы баары айылдан башталат эмеспи? Ансагандай көрүнбөй жүргөн балдар бар экен биякта. Катылып жүргөн сыр бар экен дегендей, катылып жүргөн аттар бар экен. Кичине анча-мынча чыгып, биз өзүбүз деле кичине анча-мынча таң калып атабыз. Негизи баягы атын угабыз да. Алыстан Манас көрүнөт, жакынына келсең эле бизде болгон эле адам дегендей бул эмеде. Чүйдөн жакшы балдар көп экен. Бирок Тайгазан кичине ачыгын айтканда кичине Тайгазанга кыйналып калатышат. Жерден алгандары, такымдары, бирөөгө жабышкандары өтө мыкты экен. Ат башкаргандары өтө күчтүү экен чүйдүн балдары. Мунун себеби баягы жер улак ойноп жүргөндүктөн да чүйдүн жигиттери. Мен ойлойм ошол булар жер улак ойношот, анан жанагындай чоң аламан ойношот да, жаймачы. Ошолордун себептеринен улакта дагы
мындай басканда мындай жакшы уверенный болуп Бир гана тайгазанга салыш бир гана тайгазанга салып кичине оорураак экен. А так балдар өтө күчтүү экен. Жакшы. Уюштуруучу тарап силер экенсиңер. Байге маселеси кандай? Байге маселеси биз ар бир областтын өзүнүн ынтымагыбыз бар, бир какой-то бир сумма деп мынча болот да, дегенче болот деп айтпайбыз эми. Бирок биякта обязательно кубок, медалдарыбыз бар, жакшынакай. Бул ынтымак оюн болуп аткандан кийин бизге сый урмат да болгон байкебиз ошол. Анан үйлөрүбүзгө аман эсен ден соолук болуп, аман эсен кайтыш болду биздин байкебиз ошол. Ийгиликтер болсун анда 86-лар ынтымагыңар арта берсин. Рахмат. Талас областынын жигиттери кандай даярдыкта келдиңер? Жалпы эле бул оюн тууралуу, былтыр болсо чемпиондук курду, силер тагынып кеткенсиңер, быйыл кандай болот? Былтыр жокей бар болчу да. Быйыл жокей жок. Эми бул ынтымак оюнунда буга дайындыкка жок болуп калды. Берде жүргөн балдар эле келип Таластан оң 2 бала беренбек келди, 4 ынтымак оюнга катышпай эле келбей койду өзүн деп. Сол. Кетим бар утушта эмес ынтымак оюнда. Оюндан калбай келип, оюн өргөзүп бүткөдө болду. Эмне үчүн быйыл Таластын курама командасы слабый? Биз ошо Таласта да 6-7 буюрса ошо поколение өтмөк. Муундар аралык оюн болмок, ошого дайындалып, бул жакта чукул болуп, экөөнүн аралы аябай жакын болуп калды да. Ошо байланыштуу балдардын көбү келген жок эми. Бул жака бул жерде Жаныбек шаарда болчу, да 1-2 бала шаарда болчу. Биз кичине поддержка кылып коелу деп эле келип. Утулсак да мындай Таластын намысын коргоп Баягы келип максат койдук. катышып, ынтымак оюнга катышып бериш экен да. Ошондой болду да. Буюрса. Жакшы оюн болду. Сонун Бөөдө Кыргызстан тышкары. Сонун оюн болду буюрса. Айтсаңыз, бул жолу кайсы област жакшы даярдыкта келишиптир? Бул командаларым бар эле жакшы дайындыкта келиптир. Ошо буйрукту утат энди. Мен ушу Көлдүн балдары утат деп турум. Көлбү. Көлдүн балдары. Көл менен Чүйдүн балдары. Бул жолу 2 команда катышып аткан экен. Чүйдөн дагы күчтүү экен алар дагы. Эки команда экөө тең күчтүү экен, Чүйдүн балдары да. Биз менен чабышты экөө тең. Жакшы даярдыкта келиптир аябай. Кудай ошака буйрук коюптур энди. Кудай буйрса эмки жылы дайранып келебиз, Кудай буйрса. Баягы чемпион болгонсуңар да силер акыркы оюнда. Анан бул жолу жеңилип калган кандай экен? Эми эме деп коет го. Утканды билгенден утулганды да бил депчи. Чоңлаксыр айтып коет го, ошондой эле го бизге. Бүгүн Таласта жана күчтүү балдардын баары именно бүгүн кросс бере турган күн экен, ошо кросска чыгып кетиш ошо менен келишпей болду. Жакшы ынтымагыңар арта берсин сиз. Рахмат. Эмне болсо жакшы элесиңби? 2000 сом том билеп 80-лыктар беришти. Көрдүңүздөр да бийиңе дей. Сүйлөп атканыңа жактан өзүнчө $50 беришти.